Ассалому алейкум барыңыздарга, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай таттуу жана ширин баклава жасайбыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач 5 дана жумуртканы агынан сарысын ажыратып алуу керек. Агы менен 1 дана жумуртканын сарысын холодильникке салып койдук. Калган 4 дана жумуртканын сарысына кумшекерди кошуп, жакшылап миксерлеп, агарганча аралаштырабыз. Андан соң айран кошобуз. Сметана кошсо да аябай даамдуу болот. 1 чай кашык содага уксусту аралаштырып, аны да кошуп, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Сода менен уксусту кошкондо өзү ушундай көөрүп чыгат. Эритилген сливочный маслону да кошуп алабыз. Алты 650 грамм унду ээлеп камыр жасап алабыз. Он 15-20 мүнөткө жылуу жерге коюп коебуз. Холодильниктен жумуртканын агын алып, миксерлеп баштайбыз. Ушундай аппак болуп көөрүп чыкканда аз-аздан кумшекерди кошуп, бирдей массага келгенче аралаштырып алабыз. Эми жаңгакты алып, аны да майдалап, бычак менен турап алабыз. Кааласаңыздар, блендердин жардамы менен майдалап алсаңыздар да болот. Андан соң бир аз мейиз коштум, аны кошпой койсоңуздар да болот. Эми баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Эми аны 3 тең бөлүкчөгө бөлүп алабыз. Пергамент кагаздын үстүнө коюп чайып алабыз. Чайылган камырыбызды этияттап, духовканын листине коюп түздөп алабыз. Начинкасын тегиздеп чайып салуу керек. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, кийинки кошторубузду дагы чайып, тезип кете беребиз. Мына видеодо көргөндөй мен четтерин ушинтип түздөп алдым. Жана четтерин жабыштырып чыгуу керек. Башында алып койгон жумуртканын сарысын сүртүп алабыз. Эми кесип, формасын чыгарып баштайбыз. Мен аттыга эле басып койдум. Кааласаңыздар, кесип койсоңуздар да болот. Даяр болгон формага жаңгактарыбызды жабыштырып коебуз. 180 градуста 20-25 мүнөттө бышырып алдык. Духовкадан чыккандан соң бал менен же сахарный сироп менен сүртүп, кайра духовкага 5 мүнөткө салып коюу керек. Андан соң муну кесип алдык. Мына биздин таттуу баклава даяр болду. Сиздерге да сунуштайм. Лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызга катталууну унутпаңыздар.